Өлкөнүн башкы майрамы болгон эгемендүүлүк күнү Баткен облусунун жерлеринде белгиленип жатат. Дубандын борбору болгон Баткен шаарында быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, борбордук стадиондо эмес, Манас эс алуу комплексинде өткөрүлүүдө. Майрамдык иш-чаранын алкагында кол өнөрчүлүк, улуттук таам-агаш, каадат салт, айыл чарба жана сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Мында ушул жергиликтүү тургундар, ишкерлер деги эле кол өнөрчүлөр өз эмгектерин алып келип тартуулашууда. Мындан сырткары майрамдын алкагында концерттик программалар жана спорттук оюндар да уюштурулган. Майрамыңыздар менен биринчиден ушу Баткен областынын элдери, жарандары баары маанайлары жакшы. Мына şu келсек, бул жол катар башкы нерселер ийгиликтөргө көпкө илтерисинде жүрөбүз биринчиден. Элдер жакшы, күндөн күнгө элдер жакшылык күндөрдүн үстүндө жүрө берсин. Айта турган сөзүм ошол. Өзүм Баткен автобаза муниципалдык автобазада автобус шопур болуп иштейм. Ошол негизинде şu коллектив чакырган экен. Şu маанайда келдик. Маршруттарыбыз иштеп атат элдин кызматында. Гүлдө кыргыз, гүлдөй турган кезегиң. Күлкүң жерге күн нурундай жайылсын. Бийле бүгүн бий коштогон музыка. Бийик көктө канаттарың кагынсын. Ырда кыргыз, ысымактан чок болуп, үстү-үстүнө алакандар чабылсын. Айга, Марска жеткире соз үнүңдү. Асказоолор жаңырмактан жарылсын. Эң биринчи кыргыз журтумду эгемендүүлүк майрамы менен чын дилимден куттуктап кетем. Элибизде тынчтык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун дегендей, Кудайга шүгүр, акыркы жылдары өнүгүү өсүү аябай жакшы болуп жатат. Баарыбызды кубандырып атат.